Ошондон балия башталыптыр. 3 жылдан бери ызы чуартынан ызы чуу жаратып келген профсоюздар федерациясы курултайга чогулду. Жер-жерлерден келген кесиптик кошундун мүчөлөрү ички маселеге чекит коюуну көздөп жатышат. Айтсак, талашка түшкөн креслонун тагдырын чечип коелу дешкен. Ага жалгыз талапкер катары мурунку жетекчи Мирбек Асанакунов экени белгилүү болду. Эң негизги биздин максат федерациянын жетекчилигин шайлап, акчаны, финансовый маселени чечип, элге айлык берүү, путевка алып берүү болуп атат. Ушул мен ойлойм бүгүн биз жетекчилерди шайлайбыз го деп. Негизги талапкерлер Асанакунов мен билгенден, анан дагы кимдер болот, пока еще белгисиз. Жыйында өз талапкерлигин койгон Мирбек Асанакунов сүйлөп баяндама жасады. Анын мындай жүйөлүү иш пландары көпчүлүктү ынандырды. Кворум болду деген мүчөлөр акыры Асанакуновду жетекчи кылып шайлап алышты. Рахмат. Мен бир Мирбек Аскерович, белиңизде бек болуңуз. Анткени менен бир уюмдун ичи экиге бөлүнгөнүн ким билсин. Дегеним Асанакуновго каршы болгон федерация мүчөлөрү да башка жакта жыйын өткөрүп, алар дагы өздөрүнө жетекчи шайлап алышты. Жаңы шайланган башчы мурда бул мекемеге иштеп кеткен Сагынбек Бузгунбаев экени белгилүү болду. Баштапкы уюмдардын жетекчилери, төрагалары өзүнүн өзү мен деле чыгып, ушул Кыргызстан профсоюз федерациясына төрага болууну каалайм деп туруп өзүнүн өзү выдвижение кылганга да укугу бар. Мисалы, профсоюз мүчөсүндө эгерде баштапкы уюмда 5 жыл стажы бар боло турган болсо, Кыргызстан профсоюз федерациясына өзүнүн төрага катары выдвижение кылганга укугу бар. Ошентип бир мекемеге 2 жетекчи шайланып калды. Бул дегендик мындан арыда ызы чуулар токтобойт дегенди түшүндүргөн жагдай жаратты. Акча элден түшкөн акчаны булар өзүн жеп, ошо тойбой дагы ушундай чырга келип атат, акча талашат булар. Эми окуянын чоо жайын айта кетели. 2017 жылдан бери федерация жетекчиси болуп иштеп келаткан Мирбек Асанакуновго каршы митингдер болуп келет. Ал кызмат ордуна мыйзамсыз отурат деген кинелер коюлган. Санаториялардын кызматкерлеринин укугун коргой албагандан кийин кимди коргойт булар? Кыргызстандагы эмгекчилердин укугун коргойт мынакей. Быйыл 5 февралда федерациянын кеңешинин жыйыны өтүп, анда Асанакунов кызматтан четтетилгендиги кабарланган. Өзү бул жыйында кворум болбогонун, анын иш ордуна кызыккандар бар экенин айткан жайы бар. Айтсак, буга чейин Асанакунов өзүнүн каршылаштарын жогорку соттон утуп алган. Тактап айтканда, анын кызмат орду боюнча соттук ишти артка кайтарып жиберген.